Кутман кеч эфирде Музлайф программасы жана алпаручусу мен Айганыш Туратбек кызы сиздер менен амандашып жатканыма кубанычтамын. Экранга жакыныраак олтуруңуздар, анткени Музлайфта бүгүн дагы өзгөчө таланттуу жана кызыктуу коногум бар. Азыр болсо Музлайф программасын өзүнүн жагымдуу музыкасы менен баштап берүүгө дагы даяр турат. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Таланттуу ырчы мырза, музыкант, эл аралык конкурстарды багындырган ырчы мырза Адик Жумабеков. Жарық шашқан күнсім алтаңдағы Есімден айнып өттім Көзімді албай билегіңден андағы Қайра толқындаттың Ойымдың барын жұлқылдаттың Қолдырыңдың қимылынан не алам жарқырады Көміш билегің Көркі билегіңден Есімден кетпеді ұныт албай мені Gümüş bileğin, görgü bileğin Esimden getiri, görgüm geletemi Hayra Байқабай қоршаған айданамды Алдағы лестен кетпейді Билереген айсым ал аспандағы Қайра толқындаттың Ойымдың барын жұлқылдаттың Қолдырыңдың қимылынан не алам жарқырады Көміш билегің Көркі билегіңден Есімнен кетпеді ұныт албай мені Gümüş bileğin, görgü bileğinden Esimden getiri, görgüm geletemi Hayra Гол чабуулар эң мыкты чыгарма, мыкты аткаруу. Сизде орундуктан орун алыңыз дейли. Репертуарыңыздагы эң эле мага жаккан чыгармалардын бири. Сонун маанайда баштап алдыңыз окшойт. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Эң сонун. Эл менен амандашып өтүңүз. Ассаламу алейкум. Бардык көрүүчүлөргө. Мен жакшы жүрөм. Бияка келген сайын ошо өзүм үйүмө келгендей эле сезимдер болот ошо. Рахмат сиздерге. Сон, эң эле алгачкы суроо, азыр Адик Жумабеков деп чакырып атпаймынбы? Эң алгач ушул Адик Жумабеков дегенде элдин оюна кандай нерсе келүүсүн каалайсыз? Эмнени сизде айтканда эмнени элестетиш керек? Аябай мындай татаалыраак суроо экен, негизи ойлонбоп турмун бул жөнүндө. Элесинде кандай калгыңыз келет дейм? Элесинде аябай жакшы ырларды чыгарып жүргөн, жакшы ырларды ырдап жүргөн артист катары ушундай элестетилсем деп ойлоп, азыр ойлоп көрсөм ошондой экен да. Стиль жагынанчы, ошол өзүнүн бир стили бар дегенде, анан өзүңүздүн стилиңизди табуу. Өзгөчө аткаруучулардын бири деген бир элес болсо деп. Азыр эми үйгө барып дагы ойлонуп келейинчи, анан айтып коем эле. Эң алгачкы ой
негизи туура болсо керек. Эмнени элестетет сизди укканда деп. Анан стиль деп калбадыкпы? Дал ушул стилиңизди табууда кандай жолдор таптыңыз? Же болбосо табуу оңой эле болдубу? Эксперименттерди жасадыңызбы? Аябай укмуш эле көп стилдерди аракет кылып көрдүк. Эксперимент жасап көрдүк. Жарашканы дагы болду, жарашпаганы дагы болду. Бирок азырынча деле мен изденүүдөмүн деп айта алам. Дагы деле эксперимент кылып. Дагы эле эксперимент кылып жүрөбүз. Анан кийин акыркы чыккан ырым элге жакшы көбүрөөк жагып атат. Анан кийин ойлоп атам, может ошондой стиль менен кетсекпи деп дагычы. Мен потому что буга чейин кайсылыр эле? Жүрөгүмдө калып калгандай деген жаңы. Ал кандай стилде болуп атат? Ал басанова. Современная басанова деп айтса болот да. Анан кийин ага чейин жанагындай кичине жаштарга жакыныраак ырларды жазып жүрчү эмес белем. Ал деле жакшы негизи. Бирок өзүмдүн жүрөгүмө да жаккан стиль болду акыркы ырым. Анан кийин байкап көрөбүз. Может ошондой стилде калып калат, может дагы мурдакыдай эле стилдерди, может жаштарга жакыныраак дагы стиль чыгара беребизби, көрөбүз, байкайбыз. Но азырынча акыркы чыккан ырымдын стили мага көбүрөөк жагып атат. Өзүңүзгө дагы эл дагы жакшы кабыл алды ошол эле учурда. Гитара менен келиптирсиз. Байкап отурсам өзгөчө бир башкача гитара экен. Айтып койбойсузбу? Кандай, бул эмне деген гитара? Заманбаппы? Заманбап гитара. Азыр деген тиги кытайлар укмуш чыгып атпайбы? Машиналарды дагы чыгарып, ошолор ушундай музыкальный тарапка дагы басым жасап, анан кийин ушундай Enya деген гитараны чыгарышыптыр. Бул кандай айырмачылыгы бар экен? Кандай артыкчылыктары бар экен? Бул гитаранын айырмачылыгы өзүнүн бул жеринде эмеси бар, колонкасы бар, ушул жерден чыгат. Эмесичи үнү ушул жерден чыгат. Анан кийин андан сырткары мунун 4 үнү бар. 4 башкача. Мисалы бул жанагындай обычный эле классика гитара, акустика. Андан кийин биягында рок гитара. Андан сырткары бул жерде кичине мындай артында ревер бар, обработкасы бар, эхосы бар. Ушундай бар. Анан кийин эң жакканы мага мындай аябай жумшак ушундай бир үнү бар да, сонун ушул менен азыр ушул менен ырдап жүрөм. Депчи өзүнүн ушундай бир эмелери бар, эффекттери бар. Жөнөкөй гитарада бул нерселерди чыгаруу кыйыныраакпы? Ошондо кандай? Ал гитарага деген өзүнчө жерде мындай бир эмелери бар, өзүнүн аппаратурасы болот. Ошол жерге электрогитара болсо ошол жерге бияка шнурун сайып туруп, анан кийин ошол жерден звуктарын алмаштырса болот да. А буну косо бүт бар ичинде. Анан айта кетейин, бул аялымдын белеги мага болгон. Жаңы жылга белек кылган. Ошо. Рахмат. Ошону дагы сурайын дедим эле, өзүнчө бир тарыхы бар экен, өзгөчө жакын адамдан алыптырсыз деп. Канча турат экен, сурадыңызбы? Сураган жокмун, эми бирок өзүм гитара чыркып жүргөндөн кийин эми баары бир сураштырып билебиз да. Где-то бир $400 турат экен. Ошо жакшы гитара жагат мага аябай. Анын тарыхы бир башкача. Мен өзүмдүн гитарамды Дмитрий Бивалды таанышсыздар да. Ошого берип салгам. Белек кылыпчы. Баягы бир жолу Караколго барып, тиги фанаттарымен жолугуп келбеди беле. Ошондо жолугуп мен дагы анан ошондо береке берип койгом да. Анан ошондон бери өзүм гитарасы жок жүргөм. Анан көптөн бери айтып жүргөм, гитара алгым келип атат, гитара алгым келип атат деп. Анан аялым байкуш менин бир тууган иним менен сүйлөшүп алып, алар даярданып жүрүшүптүр да. Гитара алып берели депчи. Анан жаңы жыл өтүп кеткенден кийин менин мындай пландагы жок заказ чыгып калды. Анан ошого барып иштеп келип туруп, анан ушул акчага мен бул потому что эми жөнөкөй эме болуп калды да, жөн жерден чыгып калган заказ болуп калды. Ошого мен гитара алам десем, аялым эй, кое туруңузчу, тибет эртең бизде жумуштар бар. Анан кийин эптеп алгоонун жолун издеп атат. Ооба, ошентип атат. Эртең бара албайбыз, анан кийин мен ошол жерден жарылып кеттим да, мен ушунча иштеп жүрөм, өзүмө бир гитара алганга эмне эмете албаймбы депчи. Не могу себе позволить деп койм. Анан аягында анан кийин болбой айтты, анан кийин айтпаса бара албакмын да. Ошо тиги Тоша экөөбүз, Тоша иним өзүмдүн. Тоша экөөбүз сизге белек даярдап атканбыз, ошо эртең барып анда өзүңүз тандап алыңыз деп. Ошо. Анан барып өзүм тандап алдым анан. Сонун, анда эмесе өзгөчө белек болгон гитарадан ыргалы. Жандуу үн Адик Жумабековдун аткаруусунда кайсылыр? Жолугу аз күн калды деген сонун ыр бар эле. Ошону ырдап берейин. Көлдөгү сүйүүндө.
басып салқында бой, жайдар мүнөз жаз күнүндөй жаркылда, жумшак шамал бет аймалап сыласа, майда толкун же көрүнүп шарпылдап, кошкун дедиң көпкө чейин, ой кол булгап, кете бердиң пароходдо оңай, кете бердиң пароходдо калкылдап. Эм алысмын куса болуп сагынып, бирок дагы бирге жүрөт тамаша, түбөлүктү өмүрүмдүн шериги, сени сүйүп жалгыз сени жаратат, ашыктыгым ого бетер, ой артылат, сагынганда сүрөтүң оңай, сагынганда сүрөтүңө карасам, ар бир кыял мүнөздөрүң көңүлдө, ой унутпастан ойлойм өзүң жөнүңдө, сар алтында түбү келип сабырдын, сагынымдын зардабына жеңилбе, аз күн калды жолугушчу, ой убакыт, мен узаткан ысык көлдүн ай, сен узаган ысык көлдүн жегенде, аз күн калды жолугушчу, ой убакыт, мен узаткан ысык көлдүн ай, сен узаган ысык көлдүн жегенде, сен узаган ысык көлдүн жегенде. Эфирди өзгөчө бир шаңдуу ыр менен баштап берсеңиз, азыр өзгөчө бир эйфорияга бөлөдүңүз окшойт. Анан мен айткым келгени, экөө тең эле жакшы сонун эле отуруп атат. Андыктан бир стилди табуу деп дагы мен сизге өзгөчө бир мындай орусча айтмакчы, ограничение берип койгон окшойм. Эми ооба биз ар кандай стилди ырдаганга аракет кылабыз. Англисчедагы ырларды ырдап коебуз, восточный ырларды ырдап коебуз, шансонду ырдап коебуз. Өзүңүзгө жакыныраак кайсыл? Өзүмө жакыныраак бул ошо кыргызымдын эски чыгармалары өзүмдүн жүрөгүмө жакын. Канча ыр жазыптырсыз? Анан ушундай талант менен, үн менен жеке концерт бере элек болсоңуз керек деп билем мен. Мындай эле концерттерде ырдап жүрөсүз жандуу. Бирок канча ыр жаздык? Бир 20 чактыдай ырым бар өзүмдүнчү. Анын обондору сизге таандык болуп калабы? Ар кандай. Бек Исраилов досума таандык. Биздин
бул дүйнөдөн өтүп кеткен Ак Жол Канатбек уулуга мен биринчи алгачкы ырларымдын көбүнчөсүн ошол Ак Жол досубуз жазган. Ошо анан кийин кээ бир ырлардын обондору меники, сөздөрү башка болчу. Бирок акыркы могу 2 жылдын ичинде жазылып келаткан ырлардын баарын тең обону дагы, сөздөрү дагы мага таандык. Ошо анан кийин концерт боюнча сурап калдыңыз. Планда бар, Кудайым буйрса, бирок биз ага дагы мындай жетиле элекпиз деп ойлойм да, азырынчачы. Неге бир 15 жылдын жүзү болуп калдык шу? Ооба. Чыгармачылык. Ачыгын айтсак, жалкоорокпуз кичине. Ошол жанагы кафеде ырдап чоңойгон ырчынын көбүнчөсү 90% баардыгы эле жалкоо да. Ошонун арасында мен дагы бармын. Бирок Кудайга шүгүр, акырындап иштеп баштадык бизчи. Концерт планда бар. 2027 жылга аракет кылайын деп азырынча ошо ырларды жазып, ошого кичине аттанып баштадык. Анан кийин дагы байкайбыз эми кандай болуп калар. Бирок планда бар. Албетте ар бир ырчынын оюнда, өзүнүн кыялында ошол концерт коюу болуш керек. Кудайым буйрса болот деп ойлойм. 2 жылдан бери жазып калдым деп атпайсызбы? Сөзүн, обонун, анан эргүү кайдан келип атат? Кантип жазып калып атасыз? Анан алгачкы өзүңүздүн жазган ырыңыз кайсыл болду эле? Алгачкы ырым деген мындай бир окуя болгон. Мен тиги Dibillions компаниясында иштеп жүргөнмүн. Ошол жерде 2 жылда иштеп, анан кийин ошол Dibillions'тан кеткенден кийин ушунчалык мен чыгармачылыкка дагы көбүрөөк салым кошуп, көбүрөөк ырларды жаздыргым келген да. Анан кийин интернетте жана Typebit деген бар да. Мындай акысыз музыка, ошону алып үстүнө обон чыгарып, сөз жазып анан кийин ырдап кое берсең болот да. Анан кийин YouTube'га кирип алып, мен ошолордон тандап анан кийин бир ырды тандадым, бир музыканы. Ошого обон чыгардым. Чыгарып туруп анан кийин бир бала менен таанышып, ошого сөз жазып бер десем, эмесин айтып бердим да, могул сыяктуу болуш керек, сөздөрү мондой болуш керек деп мен ага түшүндүрүп бердим. Анан кийин түшүндүрүп берсем, макул байке деп жазып көрүптүр. Мага такыр жакпайт да. Мен оюмдагыдай сөздөр болбой атат да. Анан кийин эмне жөнүндө, сүйүү жөнүндө беле? Жок, бул жанагы Жалгыз ай деген ыр болчу. Бул социалдык тема болчу. Ошол убакта жанагы үй бүлөдө болуп аткан проблемалар жөнүндө ошондой ыр болчу да. Анан кийин тиги бала жакшы эле жазып туруп, бирок мага жаккан жок. Анан кийин ал дагы жазып атат бир кезде. Бир кезде мен дагы үйдө отуруп туруп, өзүм дагы бир жазып көрөйүнчү, эмне болор экен деп туруп, 2 саатта ошонун текстин жаздым да. Анан жазып анан кийин акын тиги досторума мындай жиберип көрдүм да, текшерип көрчү десем, сен сонун жазып турбайсыңбы? Молодец, жаза бер дейт. Анан кетти ошондон кийин. Бүт ырларымдын баарын өзүм жазып баштадым. Акыркы ырымда болсо, кичүү кызым түндө жакшы уктабайт да. Жана футбол бар эмеспи? Мындай топ, чоң топ. Ошонун үстүнө отуруп алып мынтип качать этебиз да биз. Анан кийин качать этип мынтип уктатып коюп эле, анан кийин турайын десем эле ойгонот. Кой, жөн отуруп бергенден көрө бирди жазып көрөйүнчү деп туруп, анан кийин телефондо отуруп алып, монитор алып туруп, анан кийин жазгам да. Бала колуңузда ыр жазып атат. Бала колумда ошентип анан кийин жанагы акыркы жүрөгүмдө калып калгандай дегендер ошентип чыккан түндө. Ошентип аракет кылып атабыз. Кызыңызга рахмат дешибиз керек экен да бул учурда. Рахмат деш керек. Ошол кызым дагы түрткү болду. Ал кызым болбосо ал түнү уктап калмактым да. Ал ыр чыкпай калмагандан. Кызыңыз дагы ырдап калабы? Улуу кызым ырдайт. Кичүүсү деле ырдайт негизи, бирок ал кичинекей да, азыр 6 ай болду да. Албетте атасынан өттү да эми. Улуу кызым болсо укмуш ырдайт. Менин ырларымды жатка билбесе дагы кээ бир мындай кайрыктарын билет. Канча чыгып калды? Улуу кызым 5ке чыгат, эмеге, августта чыгат. Кандай ушул тармакка берейин деп атасызбы же тескерисинче? Өз тандоосу. Кайсыны кааласа мен ошону колдоп, кандай гана болбосун ар дайым колдоп жүрөм. Сон жогоруда айткандай, бир 15 жыл болуп калды дедик. Анан мен мындай интервьюларыңызды карайын дедим. Бирок бир толук интервью эч берген эмессизби? Кыска мурдагы 5 жыл мурунку, 3 жыл мурунку интервьюлар бар экен. Анан кандай болуп келип калгансыз? Чыгармачылыкка алгачкы кадамдар кандай болгон деген бир башынан баштагым келип турат. Чыгарма негизи менин апам ырдайт. Биздин апабыз ырдайт. Ырчылык ошол апамдан өткөн да. Апам комуз менен укмуш тойлордун баарын жарып жүргөн киши. Ошо анан кийин үй бүлөм өзү эле негизи музыкалдуу.
Нарында мектепте 9 классты бүтүп, анан кийин шаарга келгенден кийин байкем ошо кафеде иштечү. Жанагы Азат Райымбердиев менен, Мирбек Атабеков менен чогуу жүрүп калганда байкемчи. Ошо кафеге иштеп жүрүп, анан кийин мен да жанына алып алып ошол жерден башталганда, анан башында кафеде иштеп жүргөндө, ой жок, мен чоң сахнага чыкпайм, эмне кылам мен аяка, мен кафеде эле ырдап жүрө берем деп ойлоп жүрөм. Анан кийин акча ошол жактан жакшы келет. Ал кезде азыр кафедеги ырчы музыканттар мурдакыдай көп ала албайт. Жана ачык сөз. Мурда ошол кафеге барганда, ой, ошол кафеде могул бала ырдайт, жүрүп ошонун үнүн угуп келебиз деп, ошонун ырдаган ырларына бийлеп келебиз деп барчу. Азыр андай жок. Андай болбойт да. Эмнеге? Бар эле кафеге ырдап кеттиби? Балким ошондой болушу мүмкүн. Балким музыка мурдакыдай бааланбай калдыбы, билбейм. Бирок факт ошондой да, мурдакыдай элдер ошо музыкант үчүн барбай калышты да. Көп эле кафелерден музыка деле жок. Ошо кафеден башталган. Мирбек байке менен дагы ошол жерден таанышкам, Азат байке менен да ошоктон таанышкам. Арсен, Омар байкелер менен дагы ошол жерден таанышып бүт бармын. И канча жыл болуп калды? Ошо 17 жыл болуп калды примерно. Ошондон бери эле ошол адамдар менен аралашып эле жүрөм, анан бирок чоң сахнага кадамым 7 жыл мурун башталды окшойт. Алгачкы кадамым кафеден башталган. Кафеден. Аябай узун жооп берип калдым, Жок, тескерисинче аябай толук кандуу жооп болду окшойт. Анан 7 жыл мурун кайсыл ырды ырдап сахнага алгач чыккансыз? Чоң сахнага дегенде. Эң биринчи ырым Эко Рекордс студиясы бар эмес беле? Ошол жерде Эрнест байкем, мен Сахалинден жаңы келгем ошондочу. Анан келип тиги биякта аралашып жүрөм. Ошо студияда эле аралашып жүрөм, билбейм эмне кыларымды билбейм да. Анан ошондо тиги Эрнест байкем айтып калды. Адик, муякта бир сонун ыр бар. Ошону сен ырдап көрбөйсүңбү депчи. Уксам жанагы Арманда деген ыр экен. Анын обонун Айбек Замиров жазган, сөзү болсо Агбар Кубанычбеков жазган да. Анан угуп көрсөм, укмуш экен. Менин жүрөгүмө жаккан ырда жай ыр, аябай диапазондагы мындай ыр, үнүңдү көрсөтө турган ыр. Анан мелодиясы дагы ушунчалык кооз экен да. Анан кел ырдап көрөйүн деп эле ырдасам жарашты. Эрнест байкем айтты, ошол ырды сага бердим. Сен ырда ошону, ошого клип тарт. Ошо эң биринчи ырым ошол Арманда деген ыр чоң сахнага чыккан. Дароо эле таанышып калып эле, анан бирөө мүмкүнчүлүк берип калып эле ушундай эле болгон окшойт, Жок, Эрнест байке менен көптөн бери эле таанышпызбызчы, ага чейин эле тааныш болчубуз. Анан мен Сахалинге барып иштеп келгенден кийин анан биякта чыгармачылыкты башташ керек болду да. Ошондо анан ошо Эрнест байке айтты да, давай, кыл, мен сага ушундай түрткү берейин. Сен үнүңдү дагы бесплатно жазып берем деп айтты да. Таланты бар адамга негизи издене берсе, жолдор ачыла берет деген дагы туура окшойт. Ооба, эң туура, эң туура. Мен таланттуумун деп эле жүрө берсең эчтеке болбойт. Ошо таланттуулардын көбүнчөсү жалкоо болобуз. Маегибизди бир музыкалык чыгармадан кийин уланталы. Буюрса алдыда дагы кызыктуу маектер болот. Андыктан биз менен болуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр музыкалык чыгармага кезек беребиз. Музлайф программасын улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз менен болгонуңуздарга азыртан дагы ыраазычылык билдирип кетели. Бизде конокто кызыктуу, таланттуу инсан Адик Жумабеков. Азыр клипке чейин өзүнүн чыгармачылыгын баштагандагы окуяларын айтып берип жаткан. Ошол эле учурда кимдер менен таанышып калган, кимдер колдоо көрсөткөн, түрткү болгон деген дагы жооптор келди. Азыр мен бир оюн даярдаган элем. Ошол сиздин эски канча 20 жылга жакын досторуңуз чыгармачылыктагы тандашыңыз керек болот. Аябай оор болот, билем, бирок кызыктуу дагы болот. Анда эмесе баштадык. Азат Райымбердиев же Мирбек Атабеков? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков, Бактияр Токторов. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков, Бек Борбиев. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков, Бек Исраилов. Мирбек Атабеков. Бек Исраилов досум менен, аябай жакын досум. Бирок мен чыгармачылыгыма аябай түрткү берген, билбесе дагы ошол Мирбек байке. Мирбек Атабеков, Аско.
той мынчалык жестоко болбойт го. Аско. О, Аско же Бегиш? Аско. Аско Абиркасенов. Аско. Аско Нурсултан Назыкбаев. Аско. Аско жегимчикти Мирбек Атабековду дагы артта калтырып койду. Эмне үчүн дейли, андан кийин анан негизи досторум менен менин эмем мамилем баардыгы эле бирдей негизичи. Бул жерде Мирбек байкемди тандаганым ошол Мирбек байкенин ырлары менен аябай чоңойгом да. Бир окуя айтып берейин. Бишкекке жаңы келгенде ошо Мирбек байкенин эме Алтын энем деген ыры аябай хит болуп аткан кез болчу. Акчам жок, такыр. Анан бир жер тиги байкем мага 2 сомдон 3 сомдон берчү да. Ошолорду чогултуп атып, мен 20 сомбу же 50 сомбу ошондой кылып чогултуп, анан кийин Ош базарга барып сборник диск сатып алгам. Ошол жерде жалгыз ошол Мирбек Атабековдун Алтын энем деген ырынын ыр үчүн ичинде 120 180 ошондой ыр бар болчу. Жалгыз ошол ыр үчүн алгам да ошонучу. Ага чейин тааныш эмес элеңиздер? Жок, ага чейин тааныш эмес болчу. Мирбек байкенин ырлары менен аябай ооругам мен. Ошондуктан Бек Исраиловду эмнеге тандаган жоксуң деп айтып калышы мүмкүн өзү дагы. Өзү дагы айтып калышы мүмкүн. Анткени Бек Исраиловдун чыгармачылыгы азыркы могул деңгээлге жетип атканы деп койсуңбу. Эми анчалык эмес, конечно, бирок башында мен жакшы түрткү көргөм Бек агачы. Анан кийин досум Тарынба, мен сени мунсуз жок эле жакшы көрөм. Кандай таанышып калгансыздар Бек Исраилов менен? Бек Исраилов менен Макс Садырбеков аркылуу таанышканбыз биз. Мен тиги эмеде Ала Тоо аянтынын кичине нарыраак жагында Тыныстанов чүй жакта Ажур деген кафе бар болчу мурда, летний жайкы кафе. Ошол жерде мен анан Миң Жашар бар го Мурзаев. Ошол экөөбүз иштечүбүз ошол жерде. Бир сыртта иштейбиз да. Бир күнү ырдап атсак эле алыстан тетиги бир мондай бактардын арасында бирөөлөр жашын болуп эле биз ырдап бүткөндөн кийин деп кол чабышат да, көрүнбөйт, капкараңгы. Кол чабышат аябай. Мен болсо кайра микрофонго ошол жерде турган балдарга арналат кийинки ыр деп элечи, ошентип эле ыр неметип коем, посвящать этип коем. Анан бир 15 минуттан кийин чыгып келишти. Ошонун арасында ошол Бек Исраилов, Макс Садырбеков, дагы бир 5-6 бала бар болчу. Макс менен уже тааныш болчубуз биз. Анан келип ошол жерден Бека менен таанышкам да. Бека экөөбүз ошол жерден ырдап, анын ырдаганын аябай мен жактырып, мен ал кезде уже тиги кафедеги музыканттардын арасында авторитетим бар болчу да. Анан Беканы ырдаганын жактырып калып эле, постоянно Беканы жаныма алып болчумун. Жүр тияка барып иштеп келебиз, жүр бияка барып иштеп келебиз деп. Анан кийин тиги эмеге Ысык көл кадыр түндөрү деген конкурс чыгып калат, азыркы Make in Asia. Ошол жерге мага предложение түшөт, барып катышып келбейсиңби деп. Анан кийин жаныңа бирок бирөөнү алып ал дейт да. Макул деп сразу эле Бека оюма келди. Беканы алып алып, аяка барып катышкандан кийин Бека ал конкурсту утуп кетет. Ошентип таанышканбыз. Сиз мындай эмне болупсуз да. Кандай десем, түрткү ошол эле учурда мүмкүнчүлүк берген дагы сиз тараптан. Кичине ошондой болду. Азыркы деңгээлге мен эч кандай тийишим жок, бирок башында кичине ошондой түрткү бергенбиз. Аскочу? Аско менен ошо Бек аркылуу таанышканбыз. Бека менен Аско экөө куда болуп кетишет да. Алысты болуп кетишет. Анан мен тиги азыркы Фрунзе рестораны бар го, ошонун ордунда мурда Дубовый парк деген кафе бар болчу. Биз ошол жакта, мен ошол жерде иштечүмүн. Анан ошо как раз биз Make in Asia'га барып катышып, Бека утуп келгенден кийин Бека болуп ошол кафеде чогуу иштегенбиз да. Анан Бекага тиги эмеси ошол куда жактагылар айтат, бизде ушундай бир бала бар, таанышып ырдагысы келип жүрөт, ошону жаныңа алып албайсыңбы десе, ошол Аско экен. Анан Аскону ал ошол Дубовый паркка чакырат. Ал жерден биз ал менен таанышып, ошондон бери анан кийин доспуз да. Ошо канча жыл болду. Азыр ар кайсы досумдун ар бир досума мамилем бирдей, ошондо дагы мындай ар ким менен өзгөчө мамилем бар да. Ошо Аско менен мамилем бир башкача. Мага көп жерден аябай поддержка кылган, көп жерден колдогон.
Ошондуктан чыгармачылыкта дос болот дегенге кандай карайсыз? ооба Анан дос элебиз. атаандаштык сөзсүз түрдө болот. Атаандаштык болбосо өзү болбойт деп коет. Ооба. Анан кандай атаандаштык сиздерде? Атаандаштык деген мындай жаман көрүп атаандашкан бар, анан кийин наоборот Жакшы болоюн. жакшы болоюн деген аны жаман көрбөйсүң. Бирок ошондой эле да мындай. Эргүү аласың. Ушул бул мындай болуп кетсе, значит мен дагы ушундай болуп экөөбүз чогуу болуп, экөөбүз может айырып таштайбыз деген сыяктуу. Келечегиңиздерди бирге көрөсүздөр да? Ошондой. Менинки атаандашым ошондой деп ойлойм да. Бардык досторума эметет. Үч досуңузга Мирбек Атабеков, Эмбек Исраилов, Аского тиешелүү бир өзгөчө бирдей мүнөздөмө барбы? Үчөндө бир сапат. Бир сапат аябай боорукер адамдар. Үчөө тең. Үчөө тең аябай боорукер адамдар, анан кийин беримчил, щедрый, беримчил дейби? Кол ачык. Кол ачыктар, ооба. Сон мыкты. Буюрса Бек Исраиловка дагы, Мирбек Атабековка дагы кызыктуу маек болду окшойт. Сон ыраазычылык билдирем. Аны Мейкин Азия деп калбадыңызбы? Ошондо биринчи катышкан конкурсуңуз Мейкин Азия болгон. Жок, биринчи катышкан конкурсум ушул КТРдин ичиндеги Поющий город деген конкурс болчу. Ал канча жыл мурун билбейм. Бирок Поющий город деген аябай эле эски да. Ошол жерге катышып, эң акыркы эмес, бир акыркыга предпоследний конкурс болчу, ошондо мен катышып ошол конкурсту утуп алганмын. Андан кийинки конкурс ошол Мейкин Азия болду окшойт. Жалпысынан алганда канча конкурска бардыңыз, канча өлкөгө? Аябай көппү же? Көп эле, ооба. Көп эле. Бир жагы эле бир 10дон ашык. Бир жагы эле 10дон ашык конкурска барып келгенбиз. Баргандан кийин кандай инсайттар ала алат экен? Ошондой чет жакка чыккан музыкант, ырчы. Эмнени алып келиш керек экен? Сизде кандай өзгөрүүлөр болду мисалы? Мен ар дайым ошол конкурстарга барганда жаңы таанышуулар болот. Ал жердеги мисалы биздин ырчылар менен ошол эле бизди курчап турган ырчылар кафедеби, эстрададабы эме да, значение жок да. Биздин направление бирдей деп айта алам да. Бардыгы тең бирдей ойлонот деп айта алам. Кичине стилдер башкача болсо дагы биздин ошол ой жүгүртүүбүз бирдей да бардыгыбыз. Башка мамлекетке барып, ал жактагы адамдар менен сүйлөшсөң, алар таптакыр башкача. Ошолордон ошол ой жүгүртүүсүнөн кичине бир пайдалуу нерселерди алып, алардын стилинен башка нерсе пайдалуу нерселерди алып, анан эң алгачкы ошол жерде достор пайда болот. Мисалы мен айта берем, мисалы Россияга барып калсам, мен деген кыргыз досторума гана эмес, орус досторума дагы барам депчи. Ошондуктан дос табапсыз. Достор табылат, ооба. Азыркыга чейин сүйлөшөбүз. Мисалы тиги Голоско барганда Дима Биландын командасындагы балдар менен азыркыга чейин группабыз бар. Кээде сүйлөшөбүз. Ошо Инстаграмда бири-бирибизге катталганбыз. Сонун негизи ошо таанышуулар көп болот, опыт. Ал тажрыйбаны анан бул жактан колдонуп ишке ашырууга дагы аракет кылса керек, э? Оюм бузулуп кетти. Так, бир суроо берейин деп аттым эле. Всё. Алдыда дагы кайсыл эл аралык бир конкурс масштабдуу пландалууда же азырынча жокпу? Негизи конкурска барганда бир жакшы стратегия түзүп алып барыш керек экенин түшүндүм мен. Барып алып жөн эле ошол жерге катышып, утсам уттум, утпасам жок депчи. Аяка барып утпасаң дагы, бирок жакшы стратегия менен барсаң, сен Кыргызстанга гана эмес, башка мамлекетте да таанылып кетчүдөй мүмкүнчүлүк бар да ошол жердечи. Ошондуктан барганга жараша жакшы стратегия түзүп, жакшы репертуар тандап, жакшы образ тандап алып туруп, анан кийин барыш керек экен да. Азыр досторум ошо Бек Исраилов деле айтып атат, эй, тиги ну-ка все вместеге барчы, пожалуйста, барып койчу депчи. Мен ойлонуп атам, барсамбы же барбай эле койсомбу, барганга жараша жакшы стратегия түзүшүм керек болуп атат мен дагычы. Ал стратегияны түзгөнгө кичине азыр убакыт тар болуп атат, анткени үй бүлө бул жердеги өзүмдүн проекттерим, жана барабанный проекттер, анын дагы жаңы номерлерди жазып атам. Андан сырткары жаңы ырлар жазылып атат, ага клип тартыш керек, укмуштай иши кылып. Анан кийин байкайбыз дагы бир-эки ай байкап көрөлү, анан кийин может ну-ка все вместеге барып келгенге аракет кылабыз. Стратегия дегенде эмнени
айткыңыз келип атат? Кандай стратегия ошондо? Ийгиликти кантип колдонуп калыш керек? Мисалы, Голоско барганда ошо мен стратегиясы жок бара болгом да. Ырларды ооба чыгарып эле жүрдүм ошол моментте. Бирок туура эмес стратегия болуп калды. Катышыш керек экен. Ооба, ошондой эле болуп калды да. Аяка барганга жараша ошол Кыргызстан гана сен жөнүндө сүйлөбөйт да. Ошол СНГга көрсөтүп аткан программа, ошол сени көрсөтүп аткан моментте колдонуп калышың керек болуп атат да. Ошондуктан ошого жакшы стратегия түзүш керек. Анан негизгиси катышып аткан максаты дагы эмнени жеткиргиси келип атат? Ошол катышып деген дагы бир посыл бериш керек го дейм да. Ооба. Эми азырынча ошол оюм пока что мындай барам же барбайм деп кичине мындай чечкимдүү боло албай атам. Буюрса ээргүү алып дагы сизди ошол конкурстан дагы көрүү үмүтүн биз күтөбүз. Анан албетте жакшы ийгиликтер дагы коштоп келүүсү шарт болуш керек. Анткени мына ушундай таланттуу инсандан бир гана жеңүүлөрдү күтөбүз. Ыраазычылык билдирем, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде дагы жагымдуу клип бар. Келиңиздер, дал ошол клиптен кийин биз маегибизди улантабыз. Бизден алыстабаңыздар. Музлайф программасын улантабыз. 3-чү бөлүк десем дагы жаңылышпайт болсом керек. 3-чү бөлүктү жандуу бир музыкадан баштагыбыз келип турат. Гитаранын коштоосунда албетте Адик Жумабековдун аткаруусунда. Кайсылыр болсун? Бияка келген сайын эле кыргызча эле ырдай берем да. Ар дайым. Бүгүн кичине өзгөчө кылып бир англисче ырдап берейин. Сонун Майткан деген группанын Begin деген ыры. Put your love a hand out, baby. I'm begging. Hey, begging you. Put your love a hand out, baby. Begging you. Put your love a hand out, darling. Right when I was king. Play with come cause I had everything. Walk away, want me then. But easy come on, easy go, yeah. So I eat my, you let me go. Eat my, but you get me no. Eat my, sick let me know. But I have a decision, let me know. I'm on my knees when I'm, cause I don't wanna lose. I got my heart on speed, hope that my heart is set one down the back. Yeah, begging you. Put your love hand out, baby. Begging you. Put your love hand out, darling. I need you to understand. Tried so hard to be a man, the kind of man you want in, and only then can I begin to live again. Yeah, empty shell I used to be, shadow of my lover singing over me, broken man without the floor. But easy come on, easy go, hey. Water shooting, water changing, water bottom, water placement, water got she's on the wasted. What I feel for the new replacement, what the web got trip for the good. What I pick a picture, hitting good and yet like awesome display shoot. You could have been away, no one I see, no one keep that out. Keep laws on, keep doors on, keep pause before another call for sure. Keep pause hard, cause I don't wanna leave with a broken heart and golden neck. Wow! Begging you. Put your love hand out, baby. Begging you. Put your love hand out, darling. I'm fighting hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. Not just a cloud and we shade of blood.
чабуулар таланттуу инсан ар тараптан таланттуу. Караңыздарчы, тил жагынан да түшүнгөндөй эле угуп койдук биз эми. Мен түшүнгөндөй эле ырдап койдум да. Эмне үчүн да булар? Билбейм. Сиз жаттап эле ырдагансыз. Негизи слухка салып эле жаттайбыз. Бирок ошол англис тилин жакшы сүйлөп, билип жүргөн адамдар айтат да, акцентиң жок депчи. Бирок эми такыр эле түшүнбөйм деп айта албайм. База бар. База бар. Кээде тиги жубайым экөөбүз кино көрүп атып, анан кийин алдында субтитрлер чыгып калса, эмне дейт деп мени сурайт да, анан кийин мен окуп туруп, монтоптур деп айтып коем да, эми түшүнөбүз кээде. Анан тиги башка мамлекеттен келген американец болуп калабы, китаец болуп калабы, ошолор менен кээде жеке отуруп калганда айла жок түшүндүргөнгө аракет кылып, анан кийин түшүндүрө алат экенимди билем да. Бирок боулар эмне жөнүндө экенин билбейм. Ырлардан эле бир аз үйрөнүп алдыңызбы ошондо? Ырлардан эле. Түшүнүгүн билип атып эле. Ырдын текстин чыгарып туруп, анан кийин анын кайра котормосун чыгарып окуп туруп, анан кийин кайсыл сөз кандай которулат, кандай айтылат, ошону билип алса болот экен. Мугалимдер, англис тилинен берген мугалимдер да айтат да, ошондой ыр аркылуу үйрөнсө болот деп да айтышат. Ошондо англис тилин бир аз, орус тилин дагы кайсыл тилде? Ошол эле. Орус тил, кыргызчаны айтпай эле коеюн, анан кайтат. Анан англис тилин кичине да. Сүйлөй албайм деп эле айтсам болот анчы. Ошондой эле айтайынчы. Ато бирөөлөр көрүп алып аны. Бир американец келип алып мага сүйлөп жүрбөсүң? Сен түшүнүп турбайсыңбы деп. Канча аспапта ойногонду билесиз? Кайсы аспаптарды? Комузда ойнойм. Гитарада ойнойм. Анан англис тилин билгенде пианинода ойнойм. 3 аспап. Анан жакында эле тиги барабанга барып баштадым. Ошону дагы аракет кылам үйрөнгөнгө. Өзүнүн артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү болсо керек ар бир аспаптын. Кайсынысы жүрөгүңүзгө жакыныраак экен? Гитара жакыныраак болот. Анткени гитараны эң биринчи жолу 4-класста колума кармагам. Ошондон бери гитара чертип келем да. Комузду болсо апам айтып атып, сен үйрөнүшүң керек деп атып, комузду үйрөткөн. Комуз дагы жагат мага, бирок үйдө комузум жок. Мага Кайрат Пирмердиев байкем бир сон комуз белек кылган да. Ушул комузду мен чертсем, чото мага жарашпайт атат. Сен баягыда ойногонун көрүп, ушул комуз сага жарашат окшойт деп, деп өзүнүн комузун берген да. Ошо ал комузду апам Сахалинге алып кетип калды. Кайсынысы кыйын экен үйрөнгөн? Барабанбы же пианино? Барабанго дейм. Анткени барабанды ойноп атканда мээң 4кө бөлүнүш керек да. Оң кол, сол кол, оң бут, сол бут 4 башкача ойнойт. Ошону деген, ошо мээни 4кө бөлүп туруп, анан кийин ойнойсуң да. Ага көнүш керек, аябай кыйын экен. Ошо. Музыкалык билимди кайсыл жактан алдыңыз эле? Мен музыкалык билимди алган эмесмин. Алып баратып, албай калгам. Коренкеевке тапшырган болчумун. Анан кийин ал жерден негизи жакшы эле музыкант чыкмак менден. Теория музыки деген сабак бар болчу, ошол жерге биринчи күнү, ошо окуу башталган күнү биринчи күнү кирип туруп, мугалим түшүндүргөндөн кийин ошол сабак болуп аткан учурда түшүнүп туруп, решать этип туруп, анан кийин 5 алгам. Кайра эмки сабакка кирип, кайра теория музыки, кайра кирип туруп, кайра 2-5 алып чыккам да. Мен билем да, мен жакшы музыкант болмокмун негизи. Анан ошол жерден бир жаман балдарга кошулуп алып сабакка кирбей мен дагы ошо. Анан кийин мени отчисление кылып салышкан. Ошундай деңиз. Ошол жактан алган эле база менен жүргөн экенсиз да. Негизи ырдаганда ошо кафеден эле үйрөндүк биз. Эми чыгармачылыкка кайтсак, кандай болуп атат? Кайсыл ырлар жакында жарык көрөт? Канча ыр жарык көрөт? Ыр көп негизи. Кудайга шүгүр, азыр алдын ала бир 4 ыр даяр турат. Аларды жазып, үнүмдү жазып туруп эле анан кийин чыгарып салыш керек да. Ошо могул акыркы ырым азырынча элге жакшы кирип атат, элдер жактырып атат. Азыр ошол ырым дагы 1 жума, 2 жума дагы кичине мынтип тура турсун, андан кийин Кудайым буйрса дагы бир сонун, ошол стилдеги дагы бир сонун ыр чыгат. Негизи ыр жаратууда сиз кайсынысына көбүрөөк маани бересиз? Ырдын сөзүнөбү же обону, анан кайсынысы жакшы болуш керек? Элдин эсинде калышы үчүн деп ойлойсуз? Бул суроо негизи мен мындай жооп бере алам.
сөзү менен обону эгер келишсе, ошондо баары бир жагат деп ойлойм да. Басым жасабайм негизичи. Музыкасына же обонуна же сөзүнө деп басым жасабай эле мен ошол жүрөгүмдөн кандай чыгып атса ошентип эле жазып коюп атам азыр. Сон буюрса алдыда дагы жаңы клиптерди, ырларды көрөт экенбиз да. Ооба, Кудайым буюрса. Сон ыраазычылык билдиребиз келип бергениңизге. Бүт сиздин өмүр баяныңызды дагы бул жактан уктук окшойт. Мен сыяктуу билбеген биздин телекөрүүчүлөргө дагы жаңы маалыматтар болду десем эч жаңылышпайм. Андыктан толук кандуу жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Сизге дагы жакты деген ишеничтемин, Маек. Абдан жакты. Абдан сонун болду. Эркин микрофон сизге. Андан кийин сахнага узаталы. Ошо жана башында айтып кеткендей эле чакырып койгонуңуздарга чоң рахмат. Бул жерге келген сайын өзүм үйүмө келгендей келем. Өзүмдү аябай эркин сезем бул жерден, байкасаңыздар керек. Ошо. Жалпы ушул жерде иштеп эмнеле? Эмгек кылып жаткан адамдардын баарына ыраазычылык. Жалпы кыргыз элине, Кыргызстаныма ден соолук каалайм. Эч качан оорубаңыздар. Анан кийин ойлогон максаттарыңыздарга жетиңиздер. Эң башкысы ошо кыялданып жашаш керек экен деп ойлойм. Ошо кыялданыңыздар, көп кыялданыңыздар орундалат. Эң сонун. Сизди сахнага узаталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Музлайф программасы жана мен сиздер менен коштошом. Бизде коноктоо Адик Жумабеков болду. Биз менен болгонуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Seni barat деп ошол жерге жазында бардым элессиз мени да эстеп калды деп жайында бардым элессиз ошол түндөгү ай болсун күбө сени издеп жүрөм сыйкырдуу бак жанында жакырагандай астында мени караган көздөрүң жүрөгүмдө калып калгандай калып калгандай жүрөгүмдө калып калгандай жүрөгүмдө калып калгандай мени да байкадың беле ошондо көрдүң беле карап турганымды билдиң беле мен сага кадам жасап койгондо бирге кол жылытып сукта турат эле үмүтүм бар жүрөгүм тар жолуктурам деп турам анткени былтыр көздөрүң жүрөгүмдө калып калгандай көздөрүң сыйкырдуу бак жанында жакырагандай астында мени караган көздөрүң жүрөгүмдө калып калгандай калып калгандай жүрөгүмдө калып калгандай калып калгандай жүрөгүмдө калып калгандай
сезесиңби сыйкырдуу бак жанында жаркыраган ай астында мени караган